Каныкей тиккен кандагай шым. Таң кылайып атканда, тараза жылдыз батканда, каркыранын мелмилдеген жайыгынан кернейлер бапылдады. Көкөтөйдүн көк туусу көтөрүлдү. 3 каркыранын төрүнө жайгашкан көп эл аттанып келип чогулганча аш-бышым убакыт өттү. Жанына жаш Айдарды ээрчитип алып, ырчуул керней сурнайлардын коштоосу менен жар чакырып, Манастын жарлыгын угузуп жүрдү. Калмак, Кытай, Манжу бир тарап, кыргыз, казак жана соорунчулар бир тарап болуп, эки тараптан 2 балбан чыксын. Балбан күрөш болсун. Балбандан балбан тандалсын. Чулуу кара ташты топурактай ушалап, тозоңун чыгарган, темирди талдай сындырган, дөө жеңбеген балбандар чыксын. Жыкканы мөөрөй алсын, жыгылганы куру калсын. Мөөрөйү 600 жылкы, 100 төө, 200 сыйыр, 500 кой. Бул кабарды укканда эл дүрбөп, төрөлөр чогулуп, кеңеш куруп, тиги тараптан Жолой чыкса болобу? Жолойдун жөнү курусун. Атасы бар, бата жок. Энеси бар, нике жок туулган бөкө. Башы таш казандай. Кашы комдонуп жаткан дөбөттөй. Дулдугуй бет, өңү саз. Калкан кулагы кол чатырдай. Туурасы жоон, мунар бой. 2 ийининин арасы кере кулач. Көзү чуңкур ороодой. Кычыгындагы чылпагы мергендер кайнатып койгон шородой. Басканы керик кейиптүү. Булчуңу буура санындай, тарамышы таяктай, 7 каптан буудай жеп, дан жыттанган чоң Жолой. 70 дөөнү бир союп, кан жыттанган бул Жолой. Пилдей күркүрөп, төбөсүнөн салаңдаган Айдар чачын өрүп, чылбырдай чубатып алган. Жез казандай канжасынан түтүн буркуратып алып, кан башы менен күрөшкө түшкөнүнө арданбай, артынан жардана карап, ызы чуу салган калкынын сүрөөсү менен майдандын ортосуна чыкты. Мына ошондо Алп Кошой: «Балдар, бириң чык, дөөгүрсүгөн итти жык», деди. Кыргыздар тиги эрдемсинген Жолойдун түрүнөн сестенишип, бир аз четке кетенчиктешти. Баба Кошой алгач эр чегишке жакындап келип: «Күрөшкө чык», деди. «Жолобоймун Жолойго», деп атынын башын тартты. Баба Кошой андан ары Саяттын Абдрахманына жетти. «Жолойго чык, тийишпеймин Жолойго», деп ал дагы четке чыкты. Баба Кошой андан өтүп жамгырчыга жетип сураганча, ал жооп ордуна башын чайкады. Кошой андан ары барганы, таздын уулу Үрбүгө көзүн салганы. Үрбү минтип шакылдады. «Күзүндөгү текедей сасыган немеге башкасы чыксын?» «Уяты жок», деп күңгүрөнгөн Кошой аба казактардын көкчөсүнө барды. «Төрө, калай?» «Жаманатты болбоймун», деди көкчө. «Чыкпасаң кой, балбандарды жүрөксүнтөр сөзүңдү айтпа», деп жемеледи. Кошой алардан өтүп эр төштүккө жетти. «Балбанга кандайсың, баатыр?» «Айга чабы жылдыздан, айланайын кыргыздан. Жер астында 7 жыл дөө пери жиндер менен арбашып көрбөгөнүм калган жок. Касиеттүү абаке, сөзүңдү 2 кылсам өзүм 2 болбосмун, бир ишиңе жарасам арман жок». Баатырга көзүн салып Кошой башын чайкады. «Сенин баштагыдай чагың жок. Этиң калган көк жашык, каның калган бир кашык. Жолой менен күч сынашар алың жок. Жалтанбаган эрдигиңе ыраазымын», деди. Көк бөрү уулу көк коян да болбоду. Буудайык уулу муз бурчак да моюн толгоду. Жайдардын уулу 15-теги эр Айдарды сынай караганда, ал бала тартынбады. «Жалтанбаган шер экен, чыгам», деди. Орто бойлуу, кобул колдуу, колоң чачтуу, түймө баштуу Акбай Таанас хандын кызы Зыяндаш деген сулууга жаңы үйлөнгөн чагы. «Куруган баланын кандуу буту жашык болуп калыптыр», деп сынап, Кошой абабыз андан ары өттү. «Ушунча кыраандан Жолойго чыгар эр жокпу?» деп ичинен бушайман. Баба Кошой андан өтүп Манаска жетти. «Өзүң түшпөсөң Жолойго кандай адам катылат?» «Айтканыңда калет жок аба. Чыкса чыгайын. Кадимки жинди карматып, Жолойдун өз канын өзүнө ичирейин. Бирок эске тутар 3 ой бар. Биринчиси, ат үстүндө ажалды жалтантар жаным бар. Жөө жок элем. Экинчиси, жөө кийин эр сайышка Коңурбай өзү чыккандай болсо, мен чаалыккан чакта болбоюн.
Мейли, ага деле чыдармын, эки намысты бирдей алармын, жолойду кулатамын, Коңурбайды сулатамын. Бирок элинен эр табылбай койду деп, ач көздүк менен олжого көңүл бурду деген сөзгө калбаймынбы? Бул үчүнчүсү. Кошой кара кыргыз улуу журттан ушу жолойго бирөө бел байлап чыга албаганын азилдеди. Карысаң да дөөсүң, кара журтка ээсиң, же өзүң чык дегенге жарабагандарын азилдеди. Баарыбыздан бир балбан чыкпаса, байгесин бериңиз да жолойду жолго салыңыз, деп Манас түнөрдү. Намыс, деп Кошой бакырып алды. Байгеси курусун, намысты коша алдырабызбы? Анда өзүм чыгам. Баятан бул сунушту айта албай турган Манас карсылдап күлүп калды. Карысы билек түргөндө шагы сынган баатырлар Кошойду ээн үйгө алып кирип кийиндире башташты. Ошондо Кошой иштен күңүрөндү. Жылас болгон Кошойдо 25-теги жаш болсо, жолойдун башы таш болсо да талканын чыгарбайт белем. Атаң көрү 35 жашта алышса, оролтуп буттан чалышса, бу жолойду ойрондобойт белем. 45 жашта жолукса, белин кысып сындырып кустурбайт белем итти. Атаң көрү 50 жашта жолукса, эсирген кулду эки бүктөбөйт белем. Тобокел иште арман жок. Калкымдын намысы деп Айкөлдүн шагын сындырбаймын. Ушул доңуз менен алып урушуп көрөйүн. Ажалым жетсе өлөйүн, алым жетсе жеңейин. Кошой буурадай буркулдап сый кийимин чечип, кандагай шымын киймекчи болгондо, ашаткысы канбаган куу тери шым бир тарткандан чыкпагыдай. Эл алдында аласы айрылып, абийири төгүлбөйбү? Кемпирин сөгүп, эл арасынан кандагай шым каратты. Кокондон келген Санжыбектин шымын көрүп, согончогума батпайт деп жаратпады. Саймалуу калпак сарышым ала көөдөк көкчөнүн шымын ченеди. Оң бутун салганда балтыры батпай калды. Ошондо ачууланган аба көкчөгө шымды ыргытты да, зайыбың агыркеч иштүү кишиде укчу элем, өзүңүн көөдөктүгүңөнбү? Чучуктай шым кийгидей жаштык жериң деле калган жок. Майданда сайышып, кокустан жер таянып, кайра атка минейин десең, куу чуйган шымың тырышып тартып калбайбы? Көкчө унчуккан жок. Дагы барбы, кандагай? Деп Кошой суроолуу тиктеп калды. Ошондо Манас көрпөчөнүн астынан кандагай алып чыгып сунду да, келиниң Каныкей иштеп бүттү эле, ченеп көрчү, аба, деди. Ажыбай менен Чалыбай эптеп жардамдашып шымды кийгизип жиберүүнүн аракетинде. Кокус бул батпай калса, Манас Каныкейди төркүнүнө айдап жиберет. Эки баатыр эки жагынан аракеттенсе да кандагай батпады. Эми кандай айла табаарын билбей, баары отуруп калышты. Ошондо Чалыбай эстей койду. Бу кандагай тегин эмес. Мындан так 10 жыл мурда Айым Мүнсөктүн бери жагындагы зоолордо мартекелер бар эле деп угуп, Каныкей жеңем көй мергендерди жиберген болчу. Териге залал келтирбей көзгө аттырган. Калган өнөр Каныкейден качмакпы. Эбине келтире кургатып, табына келтире ашаттырып, жез челекке жаткырып, нар кабык алдырып, ышкындын түбүн каздырып, 6 ай алма салдырып, анжыяндан боек жалдырып, түп сиңире боетуп, чеберлерге өңдөтүп, колдууларга быштырган, уз кыздарга тиктирген, ичине буулум иштеткен, найза тешкис болсун деп болот өгөп ширеткен, жалаң балбандарга ийлеткен. Сынамакка сырбараң менен аттырса, ок өтпөгөн. Үстүнө табылгы жактырса, чогуу өтпөгөн. Бала деп жүрөм зарыгып. Бабам Кошой кийгидей болсо батасын берсе деген үмүтү бар. Муну ойлогон Каныкей шымына бүктөө каткан жери бар. Ажыбай менен Чалыбай таман тебишип отура калып, кандагайды аласынан бак эле кылдый сыдыра тартышты эле, желимдеген бүктөөсү жазылып кетти. Анан баба Кошой кийди эле баягы шым бап келип калды. Кошой Каныкейди чакырып алды да, бала көр балам, айныбай. Көргөн балаң ургаачы болбой эр болсун. Аюу болбой шер болсун. Касташканы кор болсун. Кудайым колдоп зор болсун, деп алакан көтөргөндө тегерегиндеги эл да чуулдап бата кылышты. Каныкейдин көзүнө жаш кылгырып, тал чыбыктай ийилип, таазим кылып жүгүндү. Кошой карсылдап күлүп кубанып, далысын күйшөп, балбан күрөшкө даяр болду.